Февраль айынын дээрлик экинчи жарымынан тарта өлкөнүн айрым аймактарында жазгы талаа иштери башталат. Жаз жарыш демекчи, айдап себүү себүүгө тийиштүү мекемелердин камылгасы кандай? Суроолорубузга суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин бөлүм башчысы Турат Идрисов жооп берет. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлүп келгендигиңиз үчүн. Билгей кечүү жагдай өткөн жумаларда министрлик айыл чарбасындагы чемпиондорду аныктап, жакшы жөрөлгө баштадыңыздар. Менин оюмча, азыр ошол дем менен министрлик дагы, ошол дыйкан фермерлер дагы ошол дем менен быйылкы жылга дагы жогорку пландарды коюп, жакшы көрсөткүчтөргө жетебиз деген бир максаттарыңыздар болсо керек деген ишенимдебиз. Деги эле кандай даярдык көрүп атасыздар азыркы учурда жазгы талаа жумуштарына? Рахмат. Бүгүнкү күндө ошо айыл чарба жаздык иш-чараларын өткөрүү боюнча даярдыктар башталды. Анын негизинде ошо айыл чарба иштерин башташ үчүн ошо пландарды бекитип алыш үчүн ошо токтом иштеп чыкты. Анын тийиштүү министрликтер менен макулдашылып, бүгүнкү күндө министрлер кабинетине ошо кароосуна жөнөтүлдү. Ал жерде ошо жазгы талаа иштеринин өткөрүлүшү боюнча ошо бир план түзүлөт. Жылда ошо план боюнча иш алып барабыз. Андан сырткары ошо гидрометтердин берген аба ырайына карата прогноздор боюнча ошо февралдын экинчи жарымынан баштап ушу Баткен жана Ош областтарында ушу күндүн жылышы болжолдонуп атат. 10-15 градуска чейин бул уже жазгы талаа иштеринин башталышы дегенди билдирет. Андан сырткары ошо Жалал Абадта 8 градуска чейин жылыйт деп ошо болжолдонуп атат. Ошого байланыштуу быйыл ошо жаз 1-2 жумага эрте башталат деп былтыркы жылга салыштырмалуу ошо күтүлүп жатат. Негизи эле жазгы талаа жумуштарына ошо үйрөн, күйүүчү майлар, жер семирткичтер боюнча, техника боюнча баягы биринчи очередь ошолор боюнча даярдыкта жүрөт. Атап кетсем ошо үйрөндөр боюнча быйылкы ошо 64 000 тонна керектелет бизге. Анын 57 тоннасы уже күнү камсыз болду. Бул 87-88% түзүп атат үйрөн боюнча. Ал үйрөн боюнча негизинен мамлекет тарабынан да дотацияга 30% негизде дагы үйрөндөр таратылат. Атап кетсем ошо жаздык буудай, жаздык арпа, жүгөрү, пахта, экспорт беде жана картошка үйрөндөрүнүн ошо 30% биздин республика боюнча ошо үйрөн чарбалардан дыйкан фермерлерибиз ошо 30% негизде алса болот. Бул 30% деген сатып алган баасынын 30%ын ушу мамлекет тарабынан каржыланат. Ошо баардыгы болуп 50 миллион сом бөлүнгөн бул ушу дотацияга. Ал эми андан сырткары күйүүчү майлар боюнча бүгүнкү күндө нефтетрейлерлердин берген маалыматы боюнча баардык жетиштүү деп билдирип атат. Бүгүнкү биздин жазгы талаа жумуштарына ошо 42 000 тоннанын тегерегинде дизелдик от күйүүчү май, анан 12 000 тонналык тегерегинде ошо бензин керектелет. Бул маалымат боюнча бүгүнкү 100% камсыздалган. Андан сырткары айыл чарба министрлиги менен ушу нефтетрейлердин ортосунда ошо келишимге кол коюлду. Бул боюнча баасы боюнча баягы дыйкандарга жеңилдетилген баа менен жылдагыдай ошо таратылып берилмекчи. Ал эми минералдык жер семирткичтер боюнча күндө 278 000 керектелсе, бүгүнкү күндө ошо 35 000дей ташылып келинди. Бул керектөөнүн 13% болуп эсептелет. Калган көлөм ошо жазгы талаа иштери болгуча андан кийинки ошо артынан баягы жеке компаниялар аркылуу ташылып келинбейт. Ал эми техника боюнча айта кетсем, ушу бүгүнкү күндө 90 000ден ашык өзүбүздүн катталган айыл чарба атайын техникаларыбыз бар. Алардын 75% бүгүнкү күндө ремонттон, оңдоп түзөөдөн өтүп, ошо жазгы талаа иштерине кызуу жүрүп жатат. Анын токтоло кетсем, ошо атайын тракторлор, соколор жана жер семирткич чачкычтар,
тракторлерге жана сүйрөп жүрчү прицептери ошо дээрлиги даяр болуп калды. Негизинен жазгы талаа жумуштарына быйыл даярдыктар баягы былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы деп топтойбуз. Канча пайыз деп айтсак болот жалпысынан даярдыкты? Даярдык ошо 75-80% тегерегинде даярдык болуп калды. Ошо бул дагы толук жазгы талаа жумуштарын башталгыча 95-100%га барабыз деп пландап, мүмкүн ошол боюнча ошо иштер кызуу жүрүп жатат жерлерде. Техника боюнча сурайын деп атам да. Буга чейин мындан 2-3-4 жыл мурда ушул өлкөдөгү көпчүлүк техникалардын 80%га жакыны эскирип калгандыгы айтылчу да. Бүгүнкү күндө мына акыркы жылдары ушул мамлекет тарабынан дагы ушул министрликке тийиштүү мекемелерге техникасын жаңылоого көп каражаттар бөлүнүп атат, ирригацияны жакшыртууга. Ошол эле учурда баягы элдин колундагы техникалар канчалык деңгээлде жаңыланды? Туура, бул 2-3 жыл мурун аябай эле эски Союз убагынан калган техникалар бар болчу. Андан бери ошо мамлекеттик элдик банк жана Айыл банк жана элдик банк аркылуу ошо лизинг жолу менен берилип атат, жеңилдетилген. Бул жерде 6% менен берилет. Ошонун негизинде былтыркы жылы ошо 3-4 миллиард сом тегерегиндеги акча каражатына ар кандай техникалар алынды. Анын ичинде ошо комбайндар бар, тракторлор бар. Кайсы жерге, кайсы дыйканга кандай техника керек болсо, андан сырткары жаңы технология, жана тамчылатып сугаруу, жан аркылуу сугаруу боюнча дрондор болсо, ошо баардыгы ошо лизинг аркылуу бүгүнкү күндө ошо банктар аркылуу дыйкандардын толук мүмкүнчүлүгүн камсыздай турган мүмкүнчүлүк бар. Четинен жаңыланып атат. Четинен жаңыланып, бүгүнкү күндө ошо 90 000 техникабыз болсо, баягы министрлик аркылуу катталган, ошонун бир 60% уже бүгүнкү күндө жаңыланып калынган. Ошо 4 миллиард каражат бул кандай көрсөткүч? Лизинг алып аткандардын активдүүлүгүн сурайын деп атам да. Бул 23-кө салыштырмалуу баягы алуучулар көп. Себеби өзүңүз белгилегендей баягы негизги айыл чарба техникалар эскиргенине байланыштуу ошо дыйкандардын ошо жаңы техника алуусу көп. Себеби бул техниканын колдонуу менен баардык айыл чарба өсүмдүгүн баягы өз наркын, орусча айтканда себестоимостун түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал жерден кол күчтү иштетпей ушу техника аркылуу иштеткенде баягы наркы ылдый болушун дыйкандар уже түшүнүп, ошонун негизинде баардыгы ошо жаңы техника алганга бүгүнкү күндө ошо аракеттенип атат. Дыйкандар тарабынан буга чейин ушул үрөндүн баасы боюнча бир маселелерди айтып жүрүштү да. Жеткиликтүүбү бүгүнкү күндө кандай камсыздалат? Бүгүнкү күндө жеке компаниялар алып келет, алар баасын жогорураак кылып атат деген сыяктуу бир жүйөлөрдү айтып келишчү да. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеттим го, жана дотация аркылуу деп бул 5-6 өсүмдүктүн түрүнө ошо берилет. Анын ичинен баягы мисал катары айта кетсем, будай ошо 48 сомдон элиталык үрөндөр, биринчи, экинчи баягы репродукция деп коебуз, ошондой берилет. Бул бүгүнкү күндө дотациядан каралган үрөндөрдөн башка жашылча жемиштин, мөмө бактардын үрөн менен камсыз болушу 100% камсыз болгон. Башка биз дотация менен берип аткан үрөндөрдүкү ошо жогоруда айтып кеттим, 87-88% тегерегинде болуп калды. Баалар боюнча жеткиликтүү эле баада кармалып турат. Бул баягы дотациянын негизинде дагы дыйкандар үчүн баягы жеңилдик берилердин бирден бир жолу деп эсептейбиз. Бул сапаттуу үрөн баягы түшүмдү жогорулатууга багытталат да негизинен. Ушул багытта негизи кандай иштерди жасай алды министрлик буга чейин? Түшүмдүүлүктү жогорулатып. Кечиресиз, буга чейин ошол министрдин берген маегинде дагы айтты эле да.
баягы аймактарга өзүнчө бир сортторду өстүрүү боюнча бир багыт алып атабыз, анткени экспортко чыгарууда ошол көлөмдү толуктай албай калып атабыз деген, бул канчалык ишке ашчудай? Туура, бул министрликке тиешелүү биздин ошо үйрөндөр менен иштей турган департаментибиз бар. Ошол андан сырткары үйрөндөрдү сыноо институтубуз бар, изилдөө институтубуз. Эки ишканабыз бүгүнкү күндө чоң жумуштарды алып барып атат, өзүлөрүнүн жерлери бар. Ошо министрибиз айткандай, ошо өзүбүз министрликке тиешелүү ошо аймактарда үйрөн сыноо жерлерибиз бар. Ошол жерлерибизге жаңы келген үйрөндөрдү сынап, баягы райондоштуруу жүрүп жатат. Андан сырткары быйыл бир долбоор кылалы деп атабыз. Ошо бизден Өзбекстанга жүгөрү үйрөнүн барып сыноодон өткөзүп, если жакшы болсо, эмдеги жылдан баштап биз ошо жүгөрүнүн үйрөнүн Өзбекстанга экспортко чыгарсакпы деген ушундай пландарыбыз бар. Октябрь 70 деген үйрөнүбүздү ошо Өзбекстанга сыноо максатында сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын кызыгуусу бар. Эгерде сыноо ийгиликтүү ишке ашып калса, буюрса биз дагы эмдеги жылдан баштап үйрөн экспортко чыгара баштайбыз деп турабыз. Бул башталыш эле гана. Андан сырткары өсүмдүк, май чыгаруучу өсүмдүктүн үйрөндөрүн алып келиш боюнча дагы дүйнөлүк чоң компаниялар менен бүгүнкү күндө ошо сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын кызыктары болуп атышат. Жакын күндөрү ошо бияктан сыноо максатында алып келебиз деп ошо сүйлөшүүлөр жүргүздү. Атап кетсем, ошол эле Америкадан, Кытайдан май чыгаруу, май өсүмдүктөрүнүн үйрөндөрүн алып келүү боюнча. Ал эми кант кызылчасынын үйрөндөрү боюнча атап кетсем, бул Союз убагында Кыргызстан ошо экспортко чыгарып турчу экен. Тилекке каршы Союздан кийин баягы сыртка көз каранды болуп калганбыз. Бүгүнкү күндө ошо кошой жана кайыңды заводдор тарабынан алып келинип, 100% ошолор аркылуу дыйкандардын келишим түрүндө камсыз болуп келет. Негизинен үйрөн жаатында ошо өзүңүз белгилегендей, жакшы үйрөн болсо, ошо бул жогорку түшүм алуу экенин бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз да түшүнүп, баягы кээ бир үйрөндөрүбүз кымбаттыгына карабай, жакшы баягы элиталык үйлөндөрдү сепкенге ошо бүгүнкү күндө үйрөнүп калышты. Бул багытында дагы ошо жакынкы күндөрү ошо министрдин 5 багытында дагы белгиленип кеткен. Бул 30 жылга чейин биз үйрөн менен өзүбүздү толук камсыздоо боюнча. Азырынча кайсы жактардан алынып келип атат үйрөн? Азырынча негизгиси Европа тараптан келип атат. Анан Россиядан келет, основной. Кытайдан алып келүү жеке компанияларыбыз алып келип атат. Америкадан алып келгендер бар. Кайсы жактын азыр технологиянын өнүккөнүнө байланыштуу кайсы жердин үйрөнү жакшы болсо ошол жактан алып келгенге ошо мамлекет тараптан дагы ошо жеке жактар дагы ошо кызыктар болуп, жаңы чыккан сортторду, жаңы чыккан үйрөндөрдү алып келүү боюнча ошо чоң жумуштар жүрүп атат. Жанагы мен айткан суроочу, мындай аймактарга бир сорттогу, мисалы бир район бир сорттогу картошканы өндүрөлүү деген нерсе, мындай мүмкүнчүлүгүңүздөр жетчүдөйбү ошол нерсени? Туура, бул боюнча дагы баягы ийиргелештирип, бириктирип кооперация кылабы же бир ассоциацияга береби деп, ал жерде бир өсүмдүктү, мисалы үчүн бир айыл же бир райондо өсүмдүктү өндүрүү чыгарыш үчүн мунун негизги максаты баягы экспортко чыкканда көлөмдү чыгарыш. Андан сырткары өзүбүздүн ички кайра иштетүү ишканаларыбызга сырьену жетиштүү түрдө камсыз кылыш үчүн ушундай долбоор иштеп чыкканбыз. Бир район же бир айыл болуп, эгерде бир өсүмдүктүн түрүн, мисалы бир айылбы же бир районбу бир кооперация түзүп, бир алманынбы же бир кандайдыр бир өсүмдүктүн бир түрүн өстүрөбүз десе, мамлекет тарабынан ошо айылга, кооперацияга, ошо сугарууга
суусун чыгарып берүүгө, ошол жерге электричествосы керек болсо ошол электричествосын алып барып берүүгө, тамчылатып сугаруу боюнча жанагындай шаймандарын жеңилдетип алып барып берүүгө ошол боюнча мамлекет жардам берет. Себеби биз баягы экспорт дегенибиз менен кээ бир өсүмдүктөрдүн, көбүнчө өсүмдүктөрдүн биз баягы көлөмүнө чыкпай калып атабыз, биздики майда. Ошонун негизинде биз азыр бир өсүмдүк же бир сортту бир бириктирип көлөмгө чыгыш үчүн ушундай жолдорго пилоттук негизде мындай жасап көрөлү деп атасыздарбы жакынкы? Пилоттук негизде ооба, бул атап кетсем ошо Түп районунда кайсы айыл өкмөткө эсиме чыгып кетти, ошоктан баягы иш былтыр жүргүзүлгөн. Анан баягы ийгиликтүү болгондон кийин баягы кошулам дегендер баягы көбөйдү. Ошо андан сырткары азыркы күндө ошо баягы маалымат мамлекет тарабынан жеңилдиктер болот дегенден кийин баягы өзүлөрү эле кооперация түзүп бир өсүмдүктү өстүрөбүз деген айыл аймактарыбыз көбөйдү. Бул ошондой жыйынтыкка келип атышкан. Себеби бул биригишсе мамлекет тарабынан көп жеңилдиктер берилет. Андан сырткары дагы баарыбызга эле белгилүү болгондой акыркы жылдары ошо жерибиз баягы асылдуулугун жоголтуп баратат. Бул ийригилешип, биргелешип баягы жерлерин бириктирип иштесе, бул алмаштырып айдоонго дагы, ошо топурактын асылдуулугун сактаганга да бул чоң мүмкүнчүлүк. Себеби бир эле өсүмдүктү бир жерге айдай бергенде дагы баягы түшүмдүүлүгү да түшөт, топурактын асылдуулугу да түшөт. Уже бул келечекте ал жер жараксызга айланып калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы монокультура кылбай бир өсүмдүктү ошо алмаштырып айдап турушун дагы. Бир кичинекей жер болсо алмаштырып айдаш кичине оорураак болуп калат да. Биригип алышып дыйкандарыбыз алмаштырып айдап турушса, мисалы үчүн 100 гектар болсо, ошо бириккен кооперациянын 3-кө 4-кө бөлүп алышып, 3-4 өсүмдүктү ушундай айлантып айдашса, бул жогорку түшүм алышат. Биринчиден, экинчиден өзүнүн топурагын сактаганга да мүмкүнчүлүктөрү болот. Айыл чарбасындагы дагы бир маселе, эми министрлик жыл сайын баягы айдоо жерлеринин көлөмү көбөйүп бараткандыгын айтууда, бирок ошол эле учурда бизде мисалы өзүңүз деле билесиз, бир жылы пиязыбызды сата албай калабыз, бир жылы сабизибизди, бир жылы картошкабызды деген сыяктуу. Ушул маселеге келгенде дайыма министрликке сын пикир айтылат да. Пландалбайт. Быйыл кайсы өсүмдүктөргө көбүрөөк багыт берилип атабы дыйкан фермерлерге? Туура жылда эле багыт берилет. Бул жазгы тала иштери башталганда эле ар бир аймактын климаттык шартына жараша, андан сырткары негизги эле биринчи жана 9 азык түлүк коопсуздугун сактай турган 9 продукцияны биринчи сунуштайбыз. Андан сырткары жогорку кирешелүү өсүмдүктөрдү сунуштап келебиз. Айыл чарба министрликке сунуш катары эле бере алабыз, климаттык шартына жараша ар бир региондун. Ал эми дыйкандар жери өзүнүкү болгондон кийин көбү сунушубузду кабыл албай да коюшу мүмкүн, кабыл алышы да мүмкүн. Бирок акыркы жылдары биздин карап мониторинг кылганыбыздын негизинде көбү ошо айыл чарба министрлигине сунушубузга жараша ошо айдап сепкенге аракет кылып келатышат. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Турат мырза, дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Эми бул жазгы тала иштери боюнча азыр 20 мүнөткө батыра албайт экенбиз. Тилекке каршы эми жакын арада ошол айдоо себүү иштери башталат. Ошол учурда дагы министрлик менен буюрса ушул студияда бул боюнча кенен маалымат беребиз деген ишенимдебиз. Сөздөн ишке берүүсүнүн бул чыгарылышында жазгы айдап себүү иштерине ушул таптагы даярдык тууралуу маалымат бердик. Суроолорубузга Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин бөлүм башчысы Турат Идрисов жооп берди. Бүгүнкү күндүн эсебинен мен сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшөлү.